Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалату вассалам Хашимит урусунан болгон. Мындай аталыш анын бабасы, таарак айтканда чоң атасынын атасы Хашимге барып такалат. Эми Хашим ибн Абдуманаф боюнча азын оолак сөз кылалы. Абдуманафтын оолу Хашим Меккеге зыяратка келгендердин суусунун кандыруу, курсактарын тоюндуруу менен алектенчеле. Мындай ардактуу жумушту Абдуманафтын оолдары менен Абдударранын оолдары бөлүштүрүп алышкан. Хашим колунда бар киши болчу, жана анын кадыр баркы өтө жогору эле. Тарыхта Хашим ажылыкка келгендерди сарит тамагы менен тоюндурган. Сарит тамагы бул эттен жасалган шорпо. Ал эми ошол шорпого Хашим нанды майда туурап бергендиктен аны Хашим деп атап коюшкан. Хашим деген сөз араб тилиндеги хашама деген сөздөн алынган. Ал эми хашама деген сөз талкалоо дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда майдалоо. Өзүнүн аты болсо Амыр болгон. Ошондой эле Курайшиттердин арасынан Хашим биринчи жолу бир жылда 2 жолу кербен жөнөтүп турган. Кышкысын Йеменге, ал эми жайкысын Шамга кербендерин жөнөтчү. Бир жолу Хашим Шамга соода иштери менен сапар алат. Медина шаарына жеткенде Бану Ади ибн Ан-Наджар урусунан болгон Сәлма бинт Амыр аттуу кызга үйлөнөт. Ал жерде Сәлма менен бир аз убакыт жашаган соң Шамга сапарын улайт. Бирок Газзада Хашим көз жумат. Аялы болсо туугандары менен Медина шаарында калат. Ал кезде анын боюнда бар болчу. 497-жылы Сәлма бинт Амыр көз жарат. Оолунун атын Шайба деп атап коюшат. Анткени төрөлгөндө эле баласынын башында ак чачтары бар эле. Шайба деген сөздүн мааниси ак чач дегенди түшүндүрөт. Ошентип Шайба таятасынын үйүндө тарбияланып баштайт. Бирок ал жөнүндө Хашимдин туугандарында такыр маалымат болгон эмес. Хашимдин андан башка 4 уул 5 кызы бар болчу. Уулдары Асад, Абу Сайф, Надла жана Ал-Мутталиб. Кыздары Аш-Шифа, Халида, Даифа, Рукайя жана Жанна болгон. Хашим өлгөндөн кийин анын ажыларды тоюндурган ардактуу жумушун анын бир тууганы Ал-Мутталиб өз жоопкерчилигине алат. Ал-Мутталиб өзүнүн берешендиги менен айырмаланып, арабтардын арасында чоң кадыр баркка ээ болчу. Шайба эс тартып чоңоюп калган кезде Ал-Мутталиб ал тууралуу угуп, Мединага аны алып келгени барат. Ал-Мутталиб Шайбаны жолуктурган кезде аны кучактап, буркурап ыйлап, аны төөнүн аркасына учкаштырат. Бирок Шайба апасынын уруксаатысыз аны менен кетпешин айтат. Ал-Мутталиб апасынан уруксат сураган кезде ал дагы баласын жиберүүдөн баш тартат. Ошондо Ал-Мутталиб Шайба атасынын мурасын алууга, Алланын ыйык жери болгон Меккеде жашоого кетип жатат го дейт. Ошондо гана апасы уруксат берип, баласын кое берет. Ал-Мутталиб Шайбаны төөсүнө учкаштырып, Меккеге кирип келген кезде аларды көргөн эл Шайбаны карашып, "Бул Ал-Мутталибтин кулу", башкача айтканда Абдул-Мутталиб дешип, өз ара шыбыр-шыбыр этип калышат. Ошондон кийин Шайбанын аты Абдул-Мутталиб болуп калат. Арабчада абд деген сөз кул дегенди түшүндүрөт.
Ошентип Абдул-Мутталип Ал-Мутталип көз жумганга чейин анын колунда калат. Ал-Мутталип өлгөндөн кийин Меккеге зыяратка келгендерди тоюндуруу вазифасы Абдул-Мутталипке өтөт. Көп өтпөй бул ардактуу ишти Науфал аттуу адам жалгыз өзү аткарууга чечим чыгарат жана Абдул-Мутталипти бул кызматтан четтетип коёт. Абдул-Мутталип Курайш уруусунан жардам сураган кезде алар бул ишке аралашкысы келбегендерин кабарлашат. Мындан майнап чыгара албаган Абдул-Мутталип Мединадагы тайкелеринен жардам сурап кат жөнөтөт. Анын бир тууган тайкеси Абу Саад ибн Ади 80 жоокер менен Меккеге жакын болгон Ал-Абтах деген жерге келишкенде аларды Абдул-Мутталип тосуп алат. Тайкелерин үйүнө коноктогону чакырганда анын тайкеси Абу Саад Алла менен ант ичем. Мен Науфал менен жолукмайынча сенин үйүңө барбайм деп кесе жооп берет. Ошентип алар Науфалды издешип Хижра деген жерде Курайш уруусунун аксакалдары менен отурган жеринен табышат. Ачуулуу келген Абу Саад кылычын кындан суруп Каабанын эси менен ант ичем. Эгерде сен менин жээниме өз кызматын бербесең, кылычым менен кыя чабам деп каардуу кыйкырат. Ошол эле замат Науфал мен ага бул кызматты бердим деп жооп берет. Абу Саад ошол жердегилерди Науфалдын сөзүнө күбө кылган соң Абдул-Мутталиптин үйүндө 3 күн конок болуп, кийин умра кылып Мединага жөнөп кетет. Абдул-Мутталиптин жашоосунда маанилүү болгон 2 окуя бар. Биринчиси Замзам булагын тазалоо. Экинчиси болсо пил окуясы. Бир жолу Абдул-Мутталип түшүндө Алла Таала тарабынан Замзам булагын тазалоого буйрук алат. Жана Замзамдын орду кайсы жерде экендиги тууралуу дагы кабарланат. Дароо булактын казуу иштерин баштайт. Жана ал жерден Журхумиттер таштап кеткен алтындан жасалган кылычтарды жана курал-жарактарды таап алат. Мына ушул табылгаларды эритип, Каабанын бүгүнкү күндөгү эшигин жасаган. Замзам чыгып калгандан кийин зыяратчыларды Замзам менен камсыздап баштайт. Курайш уруусундагылар Абдул-Мутталиптен бул ишке шерик болушун суранышат. Бирок ал бул ишке мен тандалгам деп алардын сунушун четке кагат. Жөн албаган Курайшиттер Бану Саад деген уруунун бул ишке ортомчу болуш үчүн Абдул-Мутталип менен жолго чыгышат. Бирок жолдо Абдул-Мутталиптин бул ишке татыктуу экендигине далил болгон окуялар болуп, жарым жолдон артка кайтышат. Бул окуядан кийин, эгер Алла Таала мага 10 уул бере турган болсо, бирөөсүн Каабанын алдында курмандыкка чалаарын убада берем деп сөз берет. Экинчи анын өмүрүндө болгон маанилүү окуя Йемендик Эфиоп Абраха Сабахтын Каабага болгон жортуулу. Каабага зыярат кылган элди көргөн Абраха Ас-Сабах мындан ары Сана шаарына элдин нугун буруш үчүн ал жерге чоң чүркөө салат. Муну уккан Кинана урусунан болгон бир адам түнкүсүн ал чиркөөгө кирип, алдыңкы дубалын булгап таштайт. Муну билген Абраханын аябай ачуусу келип, 60 000 аскер топтоп Каабаны бузууга бел байлайт. Ал өзүнө эң чоң пил тандап алат. Пилдердин саны кээ бир риваяттарда 10 деп келсе, кээ бир риваяттарда 13 деп келет. Абраха Ал-Магмас деген жерге жеткенге чейин эч бир жерге токтобойт. Ал-Магмаста аскерин иреттеп, пилдерди дагы бир ирет Меккеге кирүүгө дайындап, андан ары жолун улайт. Муздалифа менен Минанын ортосунда жайгашкан Мухассар деген жерге жетишкенде, баягы пил чөк түшүп, андан ары жолун улагандан баш тартат. Эгер алар пилди Каабадан башка тарапка башын бурушса, ал ордунан тура калып, чуркап жөнөйт. Ал эми Каабага бурушса,
кайрадан чөк түшө калып, ал тарапка басуудан баш тартат. Мына ушул учурда Алла Таала аларга чабалекейге окшогон чымчыктарды жөнөтөт. Ар бир чымчыкта 3 нокоттун көлөмүндөй болгон таш болот. Алар анын экөөсүн буттары менен мыкчып, бирөөсүн болсо тумшугу менен диштеп келишет. Ал таштар Абраханын аскерлерине тийген кезде алардын денеси урап баштайт. Ошентип аскерлердин бир бөлүгү асмандан түшкөн майда таштардан өлсө, бир бөлүгү качып жөнөйт. Жолдон алардын дагы бир тобу аргандай себептер менен курман болушат. Абраха болсо Алла Таала жаман илдет жөнөтөт. Бул илдеттин натыйжасында анын манжалары чирип түшө баштайт. Көкүрөгүндө болсо бир жара пайда болуп, ал жаранын тешик аркылуу жүрөгүн көрүүгө болот эле. Мына ошентип сана шаарына эң аянычтуу абалда кирип келет. Натыйжада ал дагы көз жумат. Абраха Меккеге кирип келген кезде Курайш эли үңкүрлөргө, тоолордун чокуларына качып кетишкен эле. Качан Абраха аскерлери менен жогорудагы окуяга туш болгондо, алар үйлөрүнө кайтып келишкен. Мына ушул пил окуясы пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалату вассаламдын төрөлүшүнө 50 же 55 күн калганда болгон. Абдул Мутталиб 10 уулдуу болот. Алар Ал-Харис, Az-Зубайр, Абу Талиб, Абдулла, Хамза, Абу Лахаб, Ал-Гидак, Ал-Маквам, Сафар жана Ал-Аббас. Мындан тышкары анын 6 кызы болгон. Алар Уммул Хаким, Барра, Атика, София, Арва жана Умайма. Пайгамбарыбыздын атасынын аты Абдулла. Ал өтө сулуу жана адептүү болгондуктан атасы Абдул Мутталиб аны өтө жакшы көрчү. Уулдарынын бардыгы чоңоюп калган кезде Абдул Мутталиб Аллага болгон уадасы тууралуу балдарына кабар берет. Алардын бирөөсүн курмандыкка чалыш керек экендигин айтат. Уулдары дароо бул буйрукка моюн сунушуп, макул болушат. Уулдарынын кимисин курмандыкка чалышы керек экендигин чүчү кулак аркылуу аныктоого киришет. Ал эми чүчү кулак болсо, анын эң жакшы көргөн уулу Абдуллага чыгат. Өз уулун курмандыкка чалуу үчүн Каабанын алдына келет. Бирок ага Курайш уруусу жана Абдулланын тайкелери жана ошондой эле Абу Талиб дагы караманча каршы болот. Айласы кеткен Абдул Мутталиб Аллага берген уадамды эмне кылам дейт. Ага мындай иштерди туура чечүүгө кеңеш айткан бир аялды айтышат. Ал аял Абдул Мутталибке бир жебеге Абдулла сөзүн жазып, бир жебеге 10 төө деп жазып, чүчү кулак тартуусун эгерде төөлөргө чыкса, анда төөлөрдү курмандыкка чалышын, ал эми чүчү кулак Абдуллага чыкса, улам 10 төөдөн кошуп, кайрадан чүчү кулак тартышын сунуш кылат. Меккеге кайтып келген Абдул Мутталиб бир жебеге Абдулла деп, бир жебеге 10 төө деп жазып, чүчү кулак тартат. Чүчү кулак Абдуллага чыгат. 10 төөнү кошуп, кайрадан чүчү кулак тартат. Улам Абдуллага чыгат. Аягында төөлөрдүн саны 100гө чыгат. Ошондо гана чүчү кулак төөлөргө чыгат. Натыйжада Абдулланын ордуна 100 төө курмандыкка чалынат. Мурун арабтардын арасында адамдын куну 10 төөгө тете болсо, мындан ары адамдын куну 100 төө болуп калат. Кийин ислам дини дагы адамдын кунун 100 төөгө белгилеген. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам мен курмандыкка чалынганга буйрулган эки адамдын оолумун деп айткан.
Муну менен ал Исмаил пайгамбар менен өз атасы Абдулланы максат кылган. Абдулла жеткенде атасы аны Амина аттуу кызга үйлөнтөт. Амина бинт Вахб ошол учурда Курайш урусунда өтө ардактуу кыздардын биринен болгон. Анын атасы Бану Зухра урусунун башчысы болуп, чоң кадыр барктуу киши эле. Абдулла Аминага үйлөнгөндөн кийин көп өтпөй, атасы Абдул-Мутталиб Абдулланы курма сатып келүү үчүн Медина шаарына жөнөтөт. Башка версия боюнча, Курайштын кербени менен Шамга аттанып, жолдон катуу ооруга чалдыгып, Мединага жеткенде көз жумат. Ал кезде ал 25 жашта болчу. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам Али төрөлө элеккес.